Талаш шаарында Элим Барсыңбай кайрымдуулук фонду тарабынан мээримдүү тыйын акция уюштурулуп, анда окуучулар, ата-энелер жана кайдыгер карап алган тургундар катышты. Бул ирет мээримдүү тыйын акциясына Көкташ айылынан келген Билал Калдарбеков да өз салымын кошту. Ал бул иш-чарага 2 жылдан бери үзгүлтүксүз катышып келет. Боорукер жигит ооруп жаткан балдарга жардам колун сунгун келет десе, анын чоң апасы мындай демилгелер жаштарды мээримдүү, боорукер жана жоопкерчиликтүү болууга үндөйт деп белгиледи. Бул жерге балдарга, кичинекей балдарга жардам бериш үчүн, ооруларга жардам бериш үчүн акча салып жардам берип турам. Бош учурда акчам бар болсо, салып коем, копилкам анан. Биз ата-энелер ушу балдарыбызды ушундай жакшы жака үйрөткөнгө аракет кылабыз. Анан бөлөк жака барбай, жанагындай Кытайлардын витаминдерин жебей, анан көрүкчө ушу копилкага салып, кайрымдуулук кылып, жанагындай эмелерге бергенди талап кылабыз балдардан. Иш-чаранын жүрүшүндө тыйын топтогон балдарга билеттер берилип, белектер ойнотулду. Балдар кубанычка бөлөнүп, майрамдык маанай жаралды. Keyingi belektin iyisini anlatayla. 12. nömer, 12 var mı 12. nömer? Мээримдүү тыйын акциясы Элим Барсыңбай кайрымдуулук фонду тарабынан жылына 2 жолу өткөрүлүп келет. Акциянын жүрүшүндө чогулган каражат 18 жашка чейинки оорулуу балдардын дарылануусуна жумшалат. Мындан башка дагы бизде ар кандай долбоорлор бар, айта кетсек, муктаждарды колдоо долбоору деп бүгүнкү күндө бир там салынып берилди, өткөрүп бердик. Андан сырткары бир адамдан бир окуучу деген да долбоорубуз бар. Ал долбоордун алкагында бул жылы жалпы 362 балага сумка жана окуу куралдары, ошондой 225 балага томоло жетим, жарым жетим балдар мектеп формалары менен камсыз болду да. 200гө жакын кайрымдуу инсан катышкан мээримдүү тыйын акциясы бул жөн гана тыйын чогултуу эмес, боорукерликке чакырык. Гүлзада Бакаева, Мелис Элебесов, Талаш шаары.